2019 коомдук маданий иш-чаралардын жогорку тартип менен өткөрүлүшү, оор жана өзгөчө оор кылмыштардын ачылышы Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан жогорку деңгээлде ишке ашкан. Натыйжалуу көрсөткүчтөрдүн негизинде кызматкерлердин эмгеги бааланып олтурган кез. Ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыкталып, биздин Ысык көл облустук башкармалыкта ошонун негизинде Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүгү биринчи орунду алган. Анан бүгүн ошо өтмө кызыл вымпелди өздүк курамга ыйгарып бердик. Өтмө кызыл вымпел жана ардак грамотасын. Эми эң негизги жетишкендиктер 2019 абдан көп саясий, маданий иш-чаралар көп болгон. Ошол иш-чараларды жогорку деңгээлде аткарып беришти кызматкерлер. Андан сырткары бир нече оор жана өзгөчө оор кылмыштардын бети ачылган. Ошонун негизинде ошо биз жетекчилик биринчи орунду ыйгарып атабыз Балыкчы бөлүмүнө. Милиция кызматкерлери биринчи кезекте жарандардын коопсуздугуна кам көрүп, ыкчам жардам көрсөтүү аракетинде. Ошол эле учурда коомдогу туруктуулукту жана тартипти сактоо негизги милдет. 2019 жылдын жыйынтыгы менен ушу Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү Ысык көл областу боюнча аткарган иштери боюнча эң мыкты бөлүм болуп табылган. Ошо бүгүнкү күнү бүгүн азыркы убакта областтык ички иштер бөлүмү тарабынан ошол сыйлоо аземі болуп өттү. Эми ушу менен учурдан пайдаланып ушу биздин Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин жетекчисин Алмаз Кадырбековичти чын жүрөктөн ушул алган сыйлыгы менен куттуктап кетебиз. Ушу менен бирге ушу биздин милиция кызматкерлерине мэриянын атынан жана өзүмдүн атыман чын жүрөктөн бул алган намы менен куттуктап кетем. Облус аймагынын мыктысы аталган Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү өлкөдө болуп жаткан бүгүнкү оор кырдаалды көзөмөлгө алуу менен тыкыр иш алып барууда. Эскерте кетсек, COVID-19 илдетин жуктурган милиция кызматкерлери дагы жок эмес. Миргүл Женишева, Сталбек Саманчиев, Айнура Орозобекова, Балыкчы шаары.